Конституциялык соттун судьяларына жасалмайынчылык жардам берет. Бул тууралуу дүйнө жана келечекке укук аркылуу аттуу Конституциялык сот адилеттүүлүгүнүн эл аралык форумунда белгилүү болду. Адистердин айтымында учурда материалдарды издөөгө жардам бере турган чет элдик конституциялык соттордун жана эл аралык уюмдардын тажрыйбасын эске алуу менен мүмкүн болгон чечимдерди сунуштай турган атайын портал менен иштелип чыгууда. Бирок мурдагыдай эле акыркы чечимди судьялар кабыл алат. Мындан тышкары портал жарандардын кайрылууларын жөнөкөйлөтөт. Азыр алар башка каналдар аркылуу кабыл алынат. Өтүнүш жана егов аркылуу. Мунун баарын бириктирүү пландаштырылууда. В судах общей юрисдикции элементы искусственного интеллекта уже Азыр жалпы юрисдикциядагы соттордо жасалма интеллекттин элементтери киргизилип, ар бир судья доо арыздарды талдап, сот иштеринин тиешелүү категориясы боюнча бүткүл өлкө боюнча сот практикасын көрүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Биз дагы кайрылууларды кароодо ушундай эле нерсени жасоону башка мамлекеттердин эл аралык соттук укук коргоо мекемелеринин, ошондой эле Казакстандын укук коргоо уюмдарынын конституциялык практикасын талдоону пландаштыруудабыз. защитных учреждений, так и правозащитных организаций Казахстана.